4. bölüm. Бүткүл эл Иордандан өткөн соң Теңир Жашыяга мындай деди. Элдин арасынан 12 киши, ар бир уруудан бирден киши тандап алгыла. Анан аларга мындай деп буйрук бергиле. Силер бул жерден, Иордандын ортосунан ыйык кызмат кылуучулардын буттары бекем турган жерден 12 таш алып, өзүңөр менен кошо алып өткүлө да, түнөй турган жериңерге алып барып койгула. Жашыя Исраил уулдарынан дайындаган 12 кишини, ар бир уруудан бирден кишини чакырып алды. Анан аларга мындай деди: Кудай Теңириңердин келишим сандыгынын алдына чүп, Иордандын ортосуна баргыла да, Исраил урууларынын санына жараша, ар бириңер бирден таш алып, 12 ташты ийниңерге коюп көтөрүп келгиле. Алар силер үчүн белги болсун. Кийин балдарыңар силерден бул таштар эмнени билдирет деп сурай турган болсо, аларга мындай деп айтасыңар: Теңирдин келишим сандыгынын алдында Иордан суусу тең бөлүнгөн. Эл Иордандан өтүп бара жатканда Иордан суусу экиге бөлүнгөн. Ошентип, бул таштар Исраил уулдары үчүн түбөлүккө эстелик болот. Жашыя кандай буйруса, Исраил уулдары ошондой кылышты. Алар Теңир Жашыяга кандай айтса, ошондой кылып, Исраил урууларынын санына жараша, Иордандын ортосунан 12 таш алып, аларды көтөрүп келип, түнөй турган жерине коюшту. Жашыя дагы башка 12 таш алып, келишим сандыгын көтөргөн ыйык кызмат кылуучулардын буттары турган жерге, Иордандын ортосуна койду. Алар ушул күнгө чейин бар. Муса Жашыяга айткандай, Теңирдин Жашыяга элге айт деп буйругандарынын баары аткарылып бүтмөйүнчө, сандык көтөргөн ыйык кызмат кылуучулар Иордандын ортосунда турушту. Эл болсо ошол учурда шашылыш түрдө өтүп жатты. Бүткүл эл Иордандан өтүп бүткөндө гана Теңирдин келишим сандыгын көтөргөндөр эл алдында жүргөн ыйык кызмат кылуучулар өтүштү. Анан Муса айткандай, куралданган Рубейн, Гад уулдары, Менашенин жарым уруусу Исраил уулдарынын алдына өтүштү. Куралданган 40 миңге жакын киши салгылашуу үчүн Теңирдин алдында Жерихо түздүгүнө өттү. Ошол күнү Теңир бүткүл Исраил элинин алдында Жашыяны даңазалады. Ошондон тартып Исраил эли Мусадан анын өмүрү өткөнчө корккондой, Жашыядан да коркуп калды. Анан Теңир Жашыяга мындай деп айтты: Келишим сандыгын көтөргөн ыйык кызмат кылуучуларга Иордандан чыккыла деп буйрук бер. Жашыя ыйык кызмат кылуучуларга Иордандан чыккыла деп буйрук берди. Ошондо Теңирдин келишим сандыгын көтөргөн ыйык кызмат кылуучулар Иордандан чыгып, тамандары жерге тиер менен Иордан суусу өз нугуна чүп, жээктеринен ашып ташып, мурункудай ага баштады. 1-айдын 10-чу күнү эл Иордандан чыгып, Жерихонун чыгыш тарабындагы Гилгалга чатырларын тикти. Алар Иордандан алган 12 ташты Жашыя Гилгалга койду. Анан Исраил уулдарына мындай деди: Кийин балдарыңар аталарынан бул таштар эмнени билдирет деп сурап калышса, балдарыңарга Исраил эли ушул Иордан дарыясынан кургак жер менен өткөн деп айткыла. Биз өтүп бүткөнчө Кудай Теңириңер Кызыл деңиздин ортосун биздин көз алдыбызда кургаткандай эле, силер өтүп бүткөнчө Кудай Теңириңер силер үчүн Иордан суусунун ортосун кургаткан. Жер жүзүндөгү бардык эл Теңирдин колу күчтүү экенин билиши үчүн жана силер өмүрүңөр өткөнчө Теңирден коркушуңар үчүн ошенткен. 128 забур. Мени жаш күнүмдөн бери көп кысым калышты деп айтсын Исраил. Мени жаш күнүмдөн бери көп кысым калышты, бирок мени жеңе алышкан жок. Менин жонумда сокочулар өздөрүнүн узун бороздорун салып жер айдап жүрүштү. Бирок Теңир адилет, ал ыймансыздардын чынжырларын жара чапты. Сионду жек көргөндүн баары уятка калып артына качышсын. Алар жылын электеле куурап калган там башындагы чөптөй болушсын. Ал чөпкө орокчунун колу толбойт, байлоочунун уучу толбойт. Алардын жанынан өткөндөр Теңирдин батасы силердин үстүңөрдө болсун. Силерге Теңирдин ысымынан бата беребиз деп айтышпайт. 129 забур. Терең кайгыга батканда сага кайрылам Теңирим. Теңирим, менин үнүмдү ук, сенин кулагың менин жалынуумду көңүл коюп укса экен. Теңирим, эгерде сен мыйзамсыздыктын баарын эсиңе ала берсең, Теңирим, анда ким туруштук бере алат? Бирок сенде кечирим бар, баары сенин алдыңда коркуп турушсун. Мен Теңирден үмүттөнөм, жаным үмүттөнөт, мен анын сөзүнө ишенем. Менин жаным Теңирди таңдын атышын күткөн сакчылардан да артык күтөт. Исраил эли Теңирден үмүт кылсын, анткени Теңирде ырайым бар, анын куткаруусу көп. Ал Исраил элин бардык мыйзамсыз иштеринен куткарат. 130 забур. Теңир, менин жүрөгүм текеберденген эмес, көздөрүм менсинген эмес, мен улуу иштерге жана мен үчүн кол жеткис болгон нерселерге кирген эмесмин. Мен өзүмдүн жанымды энесинин колунда отурган баладай жоошуткан жок белем, тынчтандырган жок белем. Менин жаным өз ичимде эмчектен чыккан баладай болчу. Исраил мындан ары түбөлүккө Теңирден үмүттөнсүн.
64 bölüm. O egerde sen asmandı jarıp düşüp gelsen, senin yüzüngden toğlar erip ketmek. Senin ısımыңды düşmanlarına belgilүү kılış üçün alar eritүүчү otton erigендей, suunu kaynatkan otton erigендей erimek. Senin yüzüngden bardyk elder titrep ketmek. Sen biz gütpögen korkunçtuu işlerdi kılganыңda, jana asmandan düşüp gelgeningde, senin yüzüngden toğlar eridi. Antkeni Tengirden ümit kılgandar üçün uşunçalık көп işlerdi jasagan, senden başka Kudaydı kılımdardın baştalışından beri hiç bir kulak ukkan emes. Hiçbir göz görgön emes. Kuangan adamdı, adlettikti jaratkan adamdı, senin joldoruңda seni unutpagan adamdı, sen mээримдүүлүк менен тосуп алып турдуң. Бирок мына, sen kaardandың, antkeni biz ezelteden beri günөө kılıp kele жатабыз. Анан biz kantip kutkarılabыз? Biz barыбыз таза эместей болуп калдык. Биздин болгон адилеттигибиз булганган кийимдей. Барыбыз жалбырактай болуп соолуп калдык. Мыйзамсыздыктарыбыз бизди шамалдай учуруп жатат. Senin ысымыңды чакырган, senden таптакыр кетпөөнү жүрөгүндө чечкен адам жок. Ошондуктан sen бизден өз жүзүңдү жашырдың. Өз мыйзамсыздыктарыбыздын айынан жок болушубузга жол бердиң. Бирок азыр Теңир, sen биздин атабызсың. Биз топуракпыз, sen болсо биздин жаратуучубузсуң. Биз барыбыз сенин колуңдун ишибиз. Теңир, ченемсиз каарданба. Мыйзамсыздыкты түбөлүккө эскере бербе. Бизге көз сал, биз барыбыз сенин элиңбиз. Senin ıyık şaharların çölgө айланды, Сион çöl болуп калды, Иерусалим ээн калды. Ата бабаларыбыз сени даңазалаган, ıyık даңкка толгон үйүбүз өрттөлдү, бардык асыл буюмдарыбыз таланып тонолду. Теңир, sen ушундан кийин да карманып тура бересиңби? Унчукпай бизди ченемсиз жазалай бересиңби? 12 bölüm 1. Ишемби күндөрүнүн биринде Ыйса эгин талаасы менен кетип бара жаткан. Ачка болгон шакирттери буудайдын баштарын үзүп жей башташты. Муну көргөн фарисейлер Ыйсага: "Мына, сенин шакирттериң ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатышат" дешти. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: "Өзү жана жанындагылар ачка болгондо дөөттүн эмне кылганы жөнүндө окуган жок белеңер? Дөөт Кудай үйүнө кирип, ıyık кызмат кылуучулардан башка эч кимге жегенге болбой турган нан курмандыгын жеген. Ишемби күндөрү ибадатканада ıyık кызмат кылуучулар ишемби күндү бузушса да күнөөлүү болбостугу жөнүндө мыйзамдан окуган жок белеңер. Силерге айтып коеюн, бул жерде ибадатканадан чоң бирөө бар. Эгерде силер мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм деген сөздү түшүнсөңөр, айыпсыздарды айыптабас элеңер. Анткени адам уулу ишемби күндүн да кожоюну. Ал жерден кетип бара жатып, Ыйса алардын синагогасына кирди. Ошол жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле. Фарисейлер аны айыптоо үчүн ишемби күнү оорлууну айыктырууга болобу деп сурашты. Ыйса аларга мындай деди: "Ишемби күнү бирөөңөрдүн жалгыз коюңар чуңкурга түшүп кетсе, барып аны чыгарып албайт белеңер? Койго караганда адам канча эсе баалуу, демек ишемби күнү жакшылык кылууга болот." Анан тиг адамга: "Колуңду сунчу" деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды. Фарисейлер болсо сыртка чыгып, Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө кеңешишти. Ыйса муну билип, ал жерден кетип калды. Ошондо Ыйсаны көп адам ээрчип алды. Ыйса алардын баарын айыктырып, өз жөнүндө башкаларга жарыялоого катуу тыюу салды. Ишая пайгамбар аркылуу айтылган бул сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. "Мына, менин тандап алган кулум, менин сүйүктүүм, мен ага ыраазымын. Мен ага өзүмдүн рухумду берем. Ал элдерге акыйкаттыкты жар салат. Ал кыйкырбайт, үнүн көтөрбөйт. Көчөдөн анын үнүн укпайсың. Акыйкаттыкты жеңишке жеткирмейинче, чаласынган камышты сындырып салбайт, түтөп жаткан чырактын билигин өчүрүп салбайт. Анын ысымына элдер үмүттөнүшөт." Андан кийин Ыйсага жин оорлуу, сокур, дудук бир адамды алып келишти. Ыйса ал адамды айыктырды. Анын тили сүйлөп, көзү көрүп калды. Элдин баары таң калып, "Дөөттүн уулу Машаяк ушул эмеспи?" дешти. Мунуккан фарисейлер: "Жиндерди ал жиндердин башчысы Белзебулдун күчү менен кууп чыгарып жатат" дешти. Ыйса алардын оюн билип, мындай деди: "Ич ара бөлүнгөн падышачылык кулайт. Ич ара бөлүнгөн шаар кыйрайт. Ич ара бөлүнгөн үй бүлө бузулат. Эгерде шайтан шайтанды кууп чыгарып жатса, анда ал өзүнө өзү каршы чыгып жаткан экен да. Анда анын падышачылыгы кантип турат? Эгерде мен жиндерди Белзебулдун күчү менен кууп чыгарып жаткан болсом,
Анда силердин уулдарыңар кимдин күчү менен кууп чыгарып жатышат? Ошондуктан силерди ошолор айыпташат. Эгерде мен жиндерди Кудайдын руху менен кууп чыгарып жаткан болсом, анда силерге Кудайдын патшачылыгы келди. Күчтүү адамды байлап салмайынча, үйүнө кирип мал мүлкүн уурдоо мүмкүнбү? Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноого болот. Ким мени менен болбосо, ал мага каршы. Ким мени менен бирге жыйнабаса, ал чачат. Ошондуктан силерге айтып коеюн, ар бир күнөө жана акарат сөздөр кечирилет, бирок рухка каршы айтылган акарат сөздөр кечирилбейт. Ким адам уулуна каршы сөз айтса, анын бул күнөөсү кечирилет. Ал эми ким ыйык рухка каршы сөз айтса, анын бул күнөөсү бул кылымда да, келечек кылымда да кечирилбейт. Даракты да, жемишин да жакшы деп эсептегиле. Же даракты да, жемишин да жаман деп эсептегиле. Анткени дарак жемишинен билинет. Жылаан тукумдары, жаман болуп туруп, жакшы сөздү кантип сүйлөмөгө элеңер? Жүрөк эмнеге толсо, ооздон ошол чыгат. Жакшы адам жакшы казынасынан жакшылык алып чыгат. Жаман адам жаман казынасынан жамандык алып чыгат. Силерге айтып коеюн, адамдар ар бир куру сөз үчүн сот күнү жооп беришет. Анткени өз сөзүң менен акталасың, өз сөзүң менен айыпталасың. Ошондо мыйзам окутуучулар менен фарисейлердин кээ бирөөлөрү мындай дешти: Устат, сенин бизге бир жышаан көрсөтүшүңдү каалайбыз. Иса аларга мындай деп жооп берди: Бузулган жаман муун жышаан көргүсү келет. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан көрсөтүлбөйт. Жунус пайгамбар 3 күн 3 түн чоң балыктын ичинде болгондой эле, адам уулу да 3 күн 3 түн жер ортосунда болот. Нинеби эли сот күнү бул муун менен бирге тирилип, бул муунду айыптайт. Анткени нинебиликтер Жунустун насаат сөзүн угуп тобо кылышкан. Бирок бул жерде Жунустан чоң бирөө бар. Түштүктүк падыш аял сот күнү бул муун менен бирге тирилип, бул муунду айыптайт. Сулаймандын накыл сөздөрүн угуш үчүн ал падыш аял дүйнөнүн бир четинен келген. Бирок бул жерде Сулаймандан чоң бирөө бар. Жин адамдын ичинен чыккандан кийин тынчтык издеп, кургак жерлерди кыдырат, бирок таппайт. Ошондо чыккан жериме, өз үйүмө кайтайын дейт. Үйүнө келип, анын бош экенин, шыпырылып жыйналганын көрөт. Анан барат да өзүнөн да ашынган 7 жинди ээрчитип келет. Бардыгы ал үйгө кирип жашай башташат. Ошондо ал адамдын абалы мурункусунан да жаман болот. Бул жаман муунга да ошондой болот. Иса элге сүйлөп жаткан маалда энеси менен бир туугандары аны менен сүйлөш үчүн сыртта күтүп турушту. Ошондо кимдир бирөө: "Энең менен бир туугандарың сени менен сүйлөш үчүн сыртта турушат" деди. Иса муну айткан адамга: "Менин энем ким? Бир туугандарым ким?" деди да шакирттерин көрсөтүп: "Мына, менин энем, менин бир туугандарым. Ким менин асмандагы атамдын эркин аткарса, ошол менин иним, карындашым, энем" деп жооп берди.